Арыбаңыздар, туғандар, арыбаңыздар, қырғыз елім. Мен ушул кыргыз салты боюнча керес айтуу боюнча кайрылайын дедим. Ушул мисалы азыркыдагыдай көрүнүш ошо көк атайдын ашы болуп атат да. Ислам деген дин жаман деп айтпайбыз, бирок ал башка араб элине берилген дин. Буддизмдер Азия элине берилген дин. Христиандар ушул Европа, орустарга берилген дин. Кыргыздарга алар таңуулаштын кереги жок. Кыргызстардын өзүнүн идеологиясы бар, манас деген өзүнүн салты бар, канча жылдар, канча кылымдардан бери келаткан тажрыйбалардан башынан кечирген нерселерден тасталган салттары бар да, өрүм-жырымдары бар. Ошого маркумдун узатканда дагы азыркы учурда маркум ошо кыргызчылыкта жүрүп, манас деп жүрүп, кыргыздын салты деп жүрүп, кыргызчылыкка эмгек кылып жүрсө дагы, жан дүйнөсү кыргызчылык болсо дагы, бирок каза болуп калгандан кийин туугандары, башкалары, моллолор келип арабча узатып коюшуп атат да. Арабча дуаларды окушуп, өзүнүн жолун кылып, тазиларды окушуп. Бул маркум менен эч ким эсептешпей калды да. Маркумдун колунан эч нерсе келбейт өлгөндөн кийин. Бирок ошол туугандары сыйлап, урматтап, ушул маркумдун жан дүйнөсү менин калар эле дегендей кылып, ушу кыргызча салт менен өткөрүп койсо болот деп айтышпайт да көп учурда. Ошол үчүн керес калтырып кетишибиз керек туугандар. Кыргызчылыкта жүргөндөр, мисалы кыргыз манасты, кыргызчылыкты идеология катары, салты ушундай баш катары, өзөк катары карманган эр азамат жигиттер, айымдарга кайрыларым, керес калтырып кеткиле. Силердин ушул кайыпка кайткандан кийинки учурда ушул иш-чараларды ким башкарыш керек, кимдин эрежеси менен өткөрүш керек? Бир салты жакшы билген адамдар болсо, ошол адамдын атын айтып, ошол өткөрсүн деп, ошол кыла деп керес айтып кеткиле. 3 күн эле эмес, 40 күн аза күткөн кыргыздар. 40 күн үйдөн чыкпай, жан ушул жерде байланып жүргөндө кайып кетти эле учур болот. Жана айтып кеткендей 40 күн үйдөн чыкпай аза күтүп, келген адамдар тосуп, 40 күн отурган үйдө. Көк кийген аялдар түштүк боюнча. Көк деген бул менин тууганым же жаным, жакыным көккө кетти деген маанини билдирет. Көккө кетти менин жакыным деген маанини билдириш үчүн негизи көк кийинип алган. Бул бир жагынан трагедия эмес, көккө кайткан, өзүнүн ээсине кайткан бул трагедия эмес. Ошол өзүнүн ээсине кайтты деген бир мындай кабарды да билдирген ушул көк кийинип аялдар. Ошол туугандар, жакшы туруңуздар, өзүбүздүн салтыбызды биле жүрөлү, өзүбүздүн салтыбызды колдоно жүрөлү. Ушул салтты жакшы билген адамдарды табыңыздар, билбегендер ошолорго ишенип, ушул иш-чараларды өткөрүп беришин сурангыла, жана ошолорго керезигин калтыргыла. Жакшы туруңуздар.